Ташбака менен коён. Бир күнү ташбака менен коён кимибиз кыйын чуркайбыз деп экөө мелдеше кетет. Ошентип мелдеш башталды. Коён өзүнүн тездигине салып ташбакага карабастан зуулдаган бойдон чуркап жөнөдү. Жаныбарлар кимиси кыйын экен деген ойдо карап турушту. Ташбака бирдей калыпта маараны көздөй жыла берди. Коён бир топ жылы барып, артын караса, ташбака көрүнбөйт. Ташбака келгенче бир аз эс алып алайын деп, бир дарактын астына жатып, коён уктап калды. А ташбака болсо бирдей калыпта маараны көздөй жыла берди. Тынымсыз аракетинен улам ташбака уктап жаткан коёнду артта калтырды. Бир убакта коён ойгонуп, артын караса, ташбака көрүнбөйт. Дагы деле келе элек турбайбы деп, жолго чыгып, кайрадан чуркап жөнөйт. Астын караса, ташбака эчак эле маарага жакындап калган болот. Баары бир мен биринчи жетемин деген ойдо коён зуулдаган бойдон маараны көздөй сызат. Бирок ташбака маарага биринчи болуп келип жетет. Коён артта калат. Бул тамсилдин мааниси канчалык кыйын болсоң да аракетиңди токтотпо деген.